Үй бүлөдө кыз аппак болуп төрөлсө Захра деп ат коюшкан. Ал эми кара болуп төрөлсө Лейла деп ат коюшкан. Анан ушул аттардын пайдасы, тарыхы, өзгөчө маанилери азыр кыска нуска айтып өтөмүн. Захра деген ат нурлуу, жарык, жаркыраган, ак, аппак, таза деген маанилерди билдирет. Таза, көркөм, сулуу, гүл, гүлдөп жаңыруучу деген маанилерди билет. Баягы күн чыкканда гүл акырын утуп ачат го, мындай ачып келет. Ошол сыяктуу гүлдөй жаңыраган, ак, таза деген, фейли таза, көңүлү таза, жүрөгү таза, душасы сыртына, ичине бирбеге туура келген, 200 эмес, 500 эмес, таза, көркөм кыз деген, Мааниси ошондой. Бул Захранын өзгөчө бизге байланышкан тарыхы өтө көп. Борбор Азияда, Туркия, Иран жана Араб өлкөлөрүндө эң көп коюлган, айтылган ысымдардын бири бул Захра болуп эсептелет. Пайда берет. Чындыгында ат баягы илимий жактан негиз болбосо дагы бизде ат өзгөчө мотивация берет да адамга. Анан бир болбогон эле бир ысымды коюп койсо адам атынан дагы уялат да. Баягы 3-4 адам сүйлөшүп калыптыр да достор. Айтат экен бирөөсү, ар бир аттын пайдасы бар. Мисалы менин атым Арстан. Арстан кыздар сураса Арстан деген не маани билдирет десе, мен арстанмын, шерлердин шеримин, жолборсмун деп мактанам. Токойдун карайын бүт бар жөө токой мага баш берет дегендей маани билдирет деп мактанамын дейт экен да. Анан тияктан бирөөсү айтат экен, мен ысмым Бекжан, мен жандын бегимин, жанды алсам алам, кармаган жеримди жулуп алам, мен себеби бекмин деп ошентип мактанат экен да. Анан бирөөсү тияктан учпай эле кетип калат экен. Каяка кетип атасың десе, мен атым Сүннөт али, Сүннөт деп кыздардын эч ким сурабайт менден дейт экен да. Ошол сыяктуу ат койгондо бизде да уят болуп калбай турган аттарды коюшубуз керек да. Анан Сүннөт али десе бүгүн адамдар ушундай жыныстык органды түшүнөт да. Ошон үчүн мындай койгондо да сонун жаш аттарды коюп, ысымдарды коюшубуз керек. Анан 90бай, 80бай деген аттарды коюшат. Бул дегени бир адам 90го чыксын деп койгон эмес. 90 жашта бир аксакал жакшыраак келинге үйлөнүп балалуу болгон. Ошондуктан 90 жашымда балалуу болдум деп 90бай деп коюп койгон ат. Ошо ат маселесинде маани беришибиз керек. Анан кийинкиси караңгы түндө кара болуп төрөлө турган болсо Лейла деп ат коюшкан. Билесиздер, Лейла мааниси араб тилинен келип түн, караңгы түн, кара түн деген, өзгөчө тынчтык, сабырдуулук, сырдуулук, романтика, терең ойлорду менен байланышкан, назиктик, поэтикалык маанилерге ээ ысымдардын бири бул Лейла болуп эсептелет. Өзгөчө араб өлкөлөрүндө көп колдонулган, дүйнөгө кеңири тааныткан, бизде бир окуя бар. Лейла жана Мажнун. Лейланын дастаны. Бул сүйүү тууралуу баяндамалар Лейла тазалык, берилгендик жана назиктик, өзгөчө сулуулуктун символу катары. Сүйүү десе Лейла дешет го бардык. Кинолор тартылды, ырлар жазылды, өзгөчө китептер жазылды. Лейла жана Мажнун деп. Бүгүн Мажнундар Лейлаңыз барбы? Лейласыз Мажнунуңуз барбы? Деген суроону бергим келет сизге. Лейлалар аман болуңуздар. Захралар аман болуңуздар. Өзгөчө ысымыңыздарга так туура келиңиздер. Чындыгында ошондой. Ошондуктан ата-энелерге айтарым, береке, тынчтык, сулуулук тилеп кое турган аттар булар экен. Захралар, Лейлалар аман болуңуздар. Бирөөңүздөр аппаксыздар, бирөөңүздөр андан дагы агыраксыздар. Светке карап эмес, жан үйлүңүз башкачасы.